97 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги финалдык кармаш өткөн жылы дагы дал ушул эки балбан финалга чыккан. Бүгүн дагы дал ошол көрүнүш кайталанып отурат. Бирок жыйынтыгы кандай болот? Аны сиздер менен бирге байкап көрөлү. Кызыл трикочон Узур Жусупбеков, ал эми көк трикочон Бексултан Махмудов. Дал ошол балбандар алтын жана коло байгелерди ээлеген болчу. Быйыл эми алардын жыйынтыгы өткөн жылдагыдай болобу, же болбосо Бексултан Махмудов кайсыл бир деңгээлде кармашты, же болбосо бул беттеште бул жылы алтын байге алууга бар күчүн жумшайбы байкап көрөлү. Жусупбеков 25 жашта, ал эми Бексултан Махмудов 27 жаштагы балбан. Айторганча дагы 97 килограмм салмак чембирдиктеги эң бир популярдуу балбандар. Ушул салмактын көп жылдан берки мыктылары, айтор улуттук курамдын өкүлдөрү бири-бирин өтө мыкты билишет. Машыгууларда дагы өтө көп бири-бири менен кармаштарды өткөргөн балбандар. Андыктан булардын ар бир кармашы соңуна чейин дагы өтө бир кереметтүү кыргакта өтөрү талашсыз. Биз болсо албетте алардын акырындык менен бири-биринен катачылыктарын издөө болгон умтулуусун айтсак болот. Эки балбандын чач жасалгаларында дагы өтө чоң айырма бар. Узур Жусупбековна узун кооз жасалгалуу чач менен болсо, Бексултан Махмудов ал тескерисинче чачка эч кандай маани деле берген эмес. Жана азыр Узур Жусупбеков ошончо мыкты күрөшүп умтулган экен. Ал эми Бексултан Махмудов болсо атаандашынын колдорун байлап коргонууга да умтулган. Жусупбеков жана анын мынтип алгачкы айлантуусу бар. Экинчи жүрүштү улантабы, айтор канча дагы мына өтө дене түзүлүш жагынан дагы Узур Жусупбековдун мыкты экенин көрбөйбүз, бирок бул болсо анын эми жеңишке жетеринен кепилдик бербейт. Махмудов мындан ары кандай кармашты өткөрөрүн дагы байкайбыз. Бирин серин Бексултанды күрөш деген дагы сөздөр бар, бирок балбан менимче бар күчүн азыр килем үстүндө сарптоодо. Бирок анын жыйынтыгы кандай болот, эмне менен жыйынтыкталат, сөзсүз түрдө байкайбыз. Бүгүн грек-рим күрөшүн көрүү үчүн мен жаңылышпасам спорт ордосунун 70% толду. Ал эми эртең олимпиадалык салмактагы күрөштөрдү мындан дагы көрүүчүлөр көп болот. Эгерде келип бул жактан көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда биздин каналдан көрсөңүздөр болот. Кабелдик каналдан Акне жана Мегалайндан Кыргыз спорту деп таап көрөсүздөр. Андан сырткары YouTube каналыбызда дагы эки килемдеги тең кармаштар түз эфирде алынып көрсөтүлүүдө. Бул ал эми финалдык кармашка токтолуп отурган болсок, Узур Жусупбеков менен Бексултан Махмудов мынтип алгачкы бөлүктү 3-0 эсебинде кызыл трикочон балбандын жолсо өзүнүн чемпиондук намын сактап калууга аракет кылган Узур Жусупбековдун пайдасына чечилди. Тыныгуудан кийин Бексултан Махмудов кандай бир өзгөрүүлөргө, кандай кармаштарга барат, азырынча күтүп туралы. Демек, кармаштар уланат. Узур Жусупбеков жана Бексултан Махмудовдордун ортосундагы финалдык кармаштын экинчи 3 мүнөттүк айланпасы. Бул иретте Бексултан Махмудов упай ала алабы деген дагы суроону койгум келди. Чындыгында эле күчтүү каршылашка каршы кармашканда упай алуу бул өзү чоң бир жетишкендик болушу ыктымал. Ал эми Узур Жусупбеков азыр аралыкты сактоо менен Махмудовду өзүнө таптакыр жакын өткөргөн жок. Жана жыйынтыгы
2 упа Айтор Бексултан Махмудов шамдагайлы кылып чуркап чыгып кетти. Эгер деле мындай кылбаганда анда атандашы 2 эмес 4 упай алып коюусу толуктагы ыктымал болчу. Байкайлы өлкөнүн бир нече жолку чемпиондор деп Бексултан Махмудов айткан. Жана Азия чемпиондугунда Азия чемпионатынан Узур Жусупековна анын Азия чемпионатынан Узур Жусупековдун ысымын атаганда көрөрмандар дагы бир топ сүрөнгө алышты. Канча дагы эл аралык ареналарда өлкөнүн желегин желбиретүү бул сөз түрдө сүйүнүч, кубаныч тартуулай турганды. Жалпыбызга дагы маалым байкайлы. Узур Жусупеков болушунча активдүү болууга умтулат жана албетте упайлар керек. Бексултан Махмудов эмнени көрсөтөт жана жок азырынча. Узур Жусупековдун дал ушундай алгачкы дарыгердин жардамды алат жана андан ары кармашты улантат. Ал эми Бексултан Махмудов болсо бул жылы дагы коло байгени көксөп тургандай. Айтор канча дагы эми ал кол эмес алтын байге үчүн дагы умтулуп көрсө өтө бир керемет болмогон. Бирок Узур Жусупеков бул салмактын учурдагы бир мына танда ушул кандай десем азыркы учурда теңдешсиз мыктысы, андыктан ага каршы туруу эми болот. Эгер деле эркин күрөш сыяктуу башка жактан легионерлерди алып келип, анан ошолор менен бир мыкты финалдык кармашты көрсөтпөй турган болсо, анда бул жерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө көп мүмкүнчүлүк жок. Жарым мүнөттөн азыраак убакыт калды. Дал ушул жерде Бексултан Махмудовдун канчалык умтулбасына эч кандай азырынча жыйынтык жок. Жана Узур Жусупеков азыр аралыкты сактоо менен гана мыкты өзүн көрсөтүгөн умтулушуда. Узур Жусупеков Байкайлы 4 мүнөт. Узур Жусупеков 2021 жылдагы Кыргыз Республикасынын чемпиону атыгат. Узур Жусупековду чын жүрөктөн куттуктайбыз жана кийинки ошол эл аралык белдештерде Узур Жусупековго ийгиликтерди каалайбыз. Биз кийинки финалчыларды азыр кийин үстүнөн дагы күтөбүз.